Жагымдуу маанай, жакшы маалымат менен биз берүүбүздү алдыга карай улайбыз. Учурда биздин студиябыздагы кур эмес, төрүбүздүн көркүндө биздин ажайып, кооз, ажарлуу эжекелерибиз, апаларыбыз орун алган. Биз анда тааныштыралык. Сиздер болсо эч кайда алыстабай туруңуздар, анткени биздин эфирибизге дагы да болсо маанай, шаң, позитив кошчу эжекелерибиз бар. Аймак иш кубоздору долбоор бар экенин баардыгыбыз эле билсек керек. Бул тууралуу дагы биз маалыматтарды берип келебиз, беребиз деп ишенебиз. Мына ошол аймак иш кубоздору долбоорунун катышуучулары жакшы ийгиликтерди алып келген, жеңиштерге татыган апаларыбыз бар. Жана ошондой эле ошол эле долбоордун ар дайым жанында жүрүп, координатору, уюштуруучусу болгон биздин дагы бир Зуйкайган Сулубек эжебиз бар. Анда эмесе тааныштырайын. Зина Толенова эжекебиз, Айнагүл Шейренова эжекебиз бул аймак иш кубоздор долбоорунун катышуучулары. Ал эми Мадина Сүйүнүүчова ошол долбоордун жанында жүрүп, көзөмөлдө болуп, уюштуруучулардын катарын толуктай. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Саламатчылык. Таңыңыздар менен. Рахмат. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы келип алдык. Сиздерди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Сиздер келер менен эле эфирибиз дагы өзүнчө эле жаркырап, биздин жүзүбүзгө дагы сонун бир жылмаюу тартууладыңыздар. Көрүп кошуп, бир студиябызды бир ажайып бир атмосфера куруп бердиңиздер. Анда алгач эле Зина айым сизге суроо бере кетсек, сиздин негизи аймак иш кубоздору бул ар кайсы тараптан, аймактан келип катышкандар болот эмеспи? Анан алардын жаш өзгөчөлүктөрү бар. Сиз канча убакыт болду катышып жатканыңызга, учурда жашыңыз кандай? Алдыдагы пландар боюнча айтып өтсөңүздөр. Мен аймак иш саламатсыздар, кымбаттуу теле-көрүүчүлөр. Бүгүнкү ушу студияга конокко келип калдык. Мен Төленова Зина. Аймак иш кубоздоруна келгениме 1 жылдан ашып кетти. Кайрат Салмакеевдин жетекчилиги алдында ошо Кайратка звонить этип, Кайрат балам, ошо сен коллективиңе кошулсаң болобу десем, эжеке келиңиз, ырдап көрүңүз, көрөлү деди. Анан ошого Кайратка барып 1 жолу эле ырдасам, Кайратка жагып калдым. Ошондон бери Кайраттын жетекчилиги алдында ырдап долбоорго катышып келатам. Анан жайында 21 жылы Жете Күздө эң чоң фестиваль болду август айында. Кайрат Салмакеевдин жетекчилиги алдында. Ал фестивалга Казакстандан келди, Кыргызстандын болгон бурчунун баарынан келди. Ошол Жете Күздөгү катышкан адамдардын саны 37 болду. Ошол жерден ырдап, Кудайым буйрса, диплом алдым, биринчилик орунду алдым. Андан келгенден кийин Сонун эже. Жакшы эмеге чыгарып, мына төш белгисин алдым. Ошо жетекчиликтерден чыгарып, төш белгини беришти. Кайраттын аркасы менен мындай төш белгиге ээ болдум, дипломдорго ээ болдум. Кайраттын жетекчилиги алдында ошол аймак иш кубоздорунун арасында жүрөм. Сиз менен таанышканыңызга өтө кубанычтабыз. Бул долбоор тууралуу дагы азыр дагы кеп кылабыз, кененирээк. Эми Айнагүл эже, сиз менен дагы кененирээк таанышсак, өзүңүз тууралуу да бизге кененирээк айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, теле көрүүчүлөр. Бул Кайсы жактан катыштыңыз? Кайсы жактын кызысыз? Мен өзүм жерлиги Нарын шаарынан, Тяншан районунанмын. Бияка нике кайрып туз буйруп дегендей Чүй өрөөнүнө келип, Сокулук районуна турмушка чыкканмын. Ошо Сокулуктан келдиңиз, атарып, таң атпай. Сонун эже. 6 балам бар. Көйнөгүн кийип бирге. 6 балам бар. 16 неберем бар. 16-сы чөбөрө болуп калды да, 15 неберем бар. Баары жакшы, Кудай буйрса. Үйдө отурбай, баягы келин менен идиш аяк талашпай, жакшы ушундай Кайраттын проектисине кирип алып, өзүбүздүн көңүлүбүздү өзүбүз көтөрүп, ушинтип долбоорго катышып жүрөбүз, жакшы. Сонун. Канча болду катышканыңызга? Кайсы жылда? Менин катышканыма 2 жылдай болуп калды. 2 жылдай болуп калды. 2 жыл катары менен катыштыңыз. 2 жыл менен ошо
катышып келатам. Кандай ийгиликтерди алып келдиңиз? Кайраттын проектисине аймак ишкооздоруна кирген жакшы көп иш-чараларга катышып, көп жакшы ийгиликке жетишкендикке ээ болдум. Сонун эже. Анан Зина эжеке, 70 жаш куракта аймак ишкооздоруна катышуу кандай экен? Аймак ишкооздоруна катышуу 70ке чыктым деп ойлонтпойт экен да. Ойлонтпойт экен. Тескерисинче жашартат болуш керек. Жашартат экен. Кайраттын аркасы менен көп проектилерге катышып, көп жерге барып, мисал үчүн жетебизге барганда көп жакшы теңтүштарды таптым, көп жакшы адамдар менен тааныштым. Жетебизге барганда эс алдык. Жакшы адамдар менен таанышып, жакшы ийгиликтерге жетиштим. Буга чейин ырдап жүрчүсүз да? Ошол буга чейин ырдабаганымды эле өзүм сезбептирмин. Анан кантип катышып калдыңыз? Эмне болуп, сизге эмне түрткү болду? Эмне болуп ырдайын дедиңиз? Эмне болуп катышайын дедиңиз? Эми кээ бир жерлерден ырдап, бир приздерди алып калчумун. Анан той-топурга барганда, той-топурга барганда ырдап эң башкы приздерди алып калчумун. Ошого уганып эле келип калчумун. Анан кийин бир күнү телевизордон ушу Кайраттын долбоорун көрүп кызыгып калдым. Анан жана башында айтып кетпедимби? Звонить этсем эжеке келиңиз дегенде, ошол мурун деле ырдасам жакшы ийгиликтерге жетмей экем да. Ооба да. Анан биздин убагыбызда мындай көп бизге окшогондорду көтөрүп кароо деген болгон эмес да. Мындай долбоорлор аз болгондой ал убакта. Кайрат көбүбүздүн эле багыбызды ачты деп ойлойм мен өзүм ичимде отуруп алып. Талыкпай эмгектенип, талыкпай ушу бизди кандай жинне тийсек да күлүп каткырып алып жүрөт бизди. Ошол балама чоң рахмат. Кесибиңиз ким? Мен өзүм кесибим орто технический кесиптемин. Өмүр бою циркте иштегем, циркте администратор болуп иштедим, комендант болуп иштедим. Ошо циркте иштеп жүрүп, цирктен пенсияга чыктым. Өзүңүз ушул маданият тармагында негизи жүрүп, анан кийин ушул ырчылык өнөрүңүз ушул 70ке таяп калганда, бул өнөрдү мындай аркалап бир нукка сала баштадыңыз десек болот. Ошондой деп ойлосом болот. Эң сонун. Ал эми Мадина, куш келипсиз студияга. Бул долбоордо сиз кандай жарлашып калгансыз? Канча жыл болду? Эмне иш кыласыз? Ушул боюнча айтып өтсөңүз. Бул долбоордо мен администрация жагында иштейм. Агайдын жардамчысы болуп, биз кандай гана конкурстарды уюштурбайын, ар дайым жанында болом. Колуман келген жардамдарымды кылып, эжелерди карап, айтып түшүндүрүп, бул долбоордо келе жатканыма мен башында эле катышып баштагам. Өзүмдүн агай менен таанышканыма уже 9 жылдын жүзү болду. Би багытында, ыр багытында сабак алып келтем. Ошол боюнча эле аралашып калдым. Сабак алып келтем дедиңиз. Бул Кайрат мырзадан сабак алып келип жатасызбы? Ырдаганды үйрөтөт, бийлегенди да үйрөтөбү? А сиз өзүңүз ырдайсызбы, бийлейсизби? Эми чыгармачылыкка эмне менен аттанайын деп атасыз? Сизди чыгармачылыктан көп деле көрбөйбүз. Мен чыгармачылыкта мындай болду. Мен жардам берип, бийлеп, конкурстарга катышып жүрдүм, жок дебейм. Андан кийин мен 9-класс бүткөндөн кийин Солонун тармагын окуп алгам. Ал боюнча иштеп, анан быйыл эле жогорку окуу жайына тапшырдым. Эл аралык университетине. Анан ал жакка тапшыргандан кийин кичине өзүм көнүп алайын дедим окууга. Эми кантсе да жаңы бардым, мурда мектепте болсо эжелер тааныйм. Окуй берем деп ушунчумун. Быйыл башында кичине аралашып, көнүгүү чөктү. Бир жарым жылча токтоттум. Бир аз алыстадыңыздар. Алыстадым. Анан ошон үчүн балким укпай койганыңыздар го дейм. Анан кайра келип калдым. Анда сизден жакшы чыгармаларды, жакшы ийгиликтерди күтөбүз анда. Кудайым буйрса, Айнам эже, сизчи буга чейин ырдап жүрчүңүз беле? Буга чейин чыгармачылыкта эмне кылчу элеңиз негизи? Аймак ишкооздоруна келгенге чейин эмне иш кылчу элеңиз? Буга чейин мурда жакшыраак кезде айылыбызда клубтарда ырдачумун. Сокулук району Дом культурасы жаңы ачылганда ошого катышып ырдап жүрдүм. Көп эле анча-мынча жерлерге барып ырдап жүрдүм, бирок мен
деле оюмда ойлоп отурмун, ушунчалык эле үнүм аябай шумдук экен, же болбосо бир экен деп мына көңүл бөлбөп турмун. Үндү баалап аптырмын. Кийинчерээк анан ошо Кайрат Кыргызстан группасына келгенде, бул командага келгенде, элде ошо угуучулар айтып калды, эмне убактыңды өткөзүп ушул убакка чейин жүрдүң, үнүң жакшы экен, бир кишиден уктум, жакшы экен, эки кишиден уктум, анан эле кичине айта баштагандан анан ойлой баштадым, мен үнүм кичине элге жакса, значит бул жакшы үн болуш керек, эми мактанбайм, зинадан жооп кетти жаңы эле. Анан ошентип анан Кайрат менен иштешип калдым. Жакшы ийгиликтерге туш болуп келатам. Дагы да осо ийгиликтер сиздерди курчап жүрсүн. Анан Зина эжеке, негизи эле Айнагүл Зина эже жашыңыздар мына ошол өйдөлөгөн сайын кайрадан ушундай ыр чыгармачылык чөйрөгө аралашып жашарып жатабыз деп атпайсыздарбы? Бирок алардын ичинде дагы үйдөгүлөр балдар бар, тууган туушкан бар. Алардын көз карашы кандай болду? Кээ бирөөсү чындыгында эле колдосо, кээ бирөөсү мүмкүн үйдө эле отурбайсыздар, ушунча жашка жеткенде дегендер болгон жокпу? Албетте болот андай сөздөр. Албетте болот андай сөздөр. Андай сөздөргө жеңилүү деген менин кыялыма болбойт. Балдарым жакшы көз караш менен карайт. Күйөө балам, келиним ушунча жакшы көздөр менен карайт. Колдошот. Абдан катуу колдоп турушат. Баягы эл эмне дейт, журт эмне дейт деген сөз болгон жокпу? Ошо ичимде ойлоп жүрдүм, эл эмне дейт деп ушул убакытка чейин келдим да. Эл эмне дейт деп. Бирок эл эмне дейт дегенди унутуш керек экен. Балдарым баары колдоп турушат азыр дагы. Аябай кубанычта, мама мурдараак эле чыксаңыз, биз колдоп, буттап, жардам берет элек дешет. Ошо мен ошого ыраазымын. Сөздүн кыскасы ошо баары колдоп, буттап, жардам берип турушат. Эң сонун анан кандай гана берүү болбосун ушул аймак ишкыбоздору же болбосо ушул аймактан чогулган таланттардын бир өзгөчөлүктөрү болот эмеспи? Анан биздин көрүүчүлөр дагы сиздердин таланттарыңыздарды көргүсү келип жатса керек. Анда сиздерден бир жагымдуу ыр суран өтсөк кандай болот? Өтө жакшы болот. Эң сонун. Зина жанда сиздин үнүңүздү укканга абдан бир куштар болуп турабыз да. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Таң эрте жүрөгүңүзгө жакын, эсиңизде калган, сөздөрүн билген, көп учурда аткарып жүргөн, үнүңүзгө төп келген эртең менен кайсы чыгарма? Ашырали Айталиевдин Жылкычынын ыры деген ырын аткарып берейин. Кеттик анда. Асыл бир току мингенем, салкын төр жайлоо жүргөнүм, элестейт жылкы четиндең ай кайдасың келчи ай сүйгөнүм. Жылкытта чөптүн түрлөрүн, мен жыптайм жыпар гүлдөрүн, санамдан такыр чыкпадың ай, сагындым келчи ай сүйгөнүм. Санамдан такыр чыкпадың ай, сагындым келчи ай сүйгөнүм. Сен жылкычы мен чабан, кыйкырып добушун салам, өлкөбүз үчүн иштейлик ай, өркүндө өссүн гүл заман. Өлкөбүз үчүн иштейлик ай, өркүндө өссүн гүл заман. Албетте. Сонун. Дароо эле Айнагүл эже эми өзүңүздүн жакшы бир чыгармаңызды аткарат окшойсуз, Анткени бардык нерсе жуунан болгон жакшы эмеспи? Анда ушул Зина эжебиздин, Зина апабыздын ушул ырын кур кылбастан, анда сиз да толуктап дагы бир жагымдуу чыгарма аткарып койсоңуздар, кимдин аткаруусунда, кайсыл чыгарма?
Jaz jadırap, jarkıp gelgen, gülün siren açayelek. Macürmü talı cabcaş elem, sen de talday caş elem. Jaz jadırap, jarkıp gelgen, gülün siren açayelek. Macürmü tal, cabcaş elem, men de talıday caş elem. Karkıraları kaykı buçat, katarları buzulubay. Biz nege ayrılıştık, balkim tağdır uşunday. Gözlerinin otu canıp, yaşlar ötsün alı top toşup. Mahabatım ulutuna kartlara kanal okşoşup. Mahabatım ulutuna kartlara kanal okşoşup. Ай баракелде. Эң сонун. Бул жараткандын берген таланты, белеги экен, бирок сиздер аны баамдабай, баам салбай, барктабай жүргөн турбайсыздарбы? Көптөгөн убакыттарда өткөрүп кетирсиздер. Ооба. Эми ушул Зинайым сиз ушул 70 жашка келгенге чейин үнүңүздүн ушундай мукамдуулугун сактап калууңузга кантип сактадыңыз ушул үнүңүз үчүн? Өзүңүз ырдабасаңыздар, негизи ырчылар айтып коет эмеспи? Мына үндү дагы спортсмендер сыяктуу күрөшүп туруш керек, аны сактап туруу керек деп, бирок сизге кантип сактап калдыңыздар? Жараткандын берген таланты, эгерде сактайм десең дагы, сактабайм десең дагы өзү сакталып турат экен, сонун. Мадина, мына ошол аймак школсторунда канча жылдан бери жүрөсүң? Эжекелерибиз билим албаса дагы, нотаны үйрөнүп тааныбаса дагы кандай сонун үндөр бар, бирок ошо менен катар эле катышуучулар атайын сабактарды алып үйрөнүшөт болуш керек. Мисалы, ырды кандай ырдаш керек, же сахнада кантип басыш керек, сахнага кантип туруш керек. Үйрөтөсүздөрбү? Жок, биз андайды үйрөтпөйбүз. Биз деген бул элдик таланттар болгондуктан, биз деген болгону жакшы ырдагандарды тандап алып, ошолордун арасында эле конкурс уюштурабыз да. Анан биз болгону ырларын тандап, ошол боюнча иштейбиз. А монтип сабак берип андай жок бизде. Анда сиз дагы чыгармачылыкка мынакей билектирип киришип жатырсыз. Анда сизден соңку болсун, сөзүбүздү жыйынтыктап, сизден дагы бир жагымдуу чыгарма болсун. Алык Осмоновдун сөзүнө таандык, Какайың аттуу чыгарманы аткарып берейин. Жарашыктуу жаштайын, жадыраган жасайын, жаш күнүмдөн тең өскөнү, жакшынагай акайын. Жаш күнүмдөн тең өскөнү, жакшынагай акайын. Бутагыңа конуюн, кыштын жолун торуюн, жаштыгымды менден алай, акан суң болуюн. Жаштыгымды менден алай, акан суң болуюн. Мен өзгөрдүм, сен көрдүң, мен да көрдүм өңгөнүн. Жаштыгымды менден алай, сурабаймын андан бөлөгүн. Жаштыгымды менден алай, сурабаймын андан бөлөгүн. Бутагыңа конуюн, кыштын жолун торуюн. Жаштыгымды менден алай, сурабаймын андан бөлөгүн. Жаштыгымды менден алай, сурабаймын андан бөлөгүн. Азаматсыз. Жаш болсоңуз дагы үнүңүзгө береке.
үнүңүз булбулдай болуп, чыгармачылыкта, шоу бизнесте, Кыргыздын маданиятында жаңырып турсун дейлик. Сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылыкка кеч аралашсаңыздар дагы жакшы ийгиликтерди жаратып жатырсыздар. Кудайым буйурса, сиздерден дагы көптөгөн жакшы чыгармаларды күтөбүз. Рахмат Алтыным. Силерге да ийгилик. Мына бизде өлкөбүздө аймак ышкыбостору аталышында долбоорго катышып, ал жакта жакшы ийгиликтер жаратып келген конокторубуз болду. Зина Төлөнова, Айнагүл Шеренова, Мадина Сүйүнүчова. Ал эми Танк СТВга дагы да болсо сүйүнүчтүү кабарлары менен биздин WhatsApp группабызга, WhatsApp номерибизге жазган көрүүчүлөр абдан көп экен. Алар дагы бүгүнкү махабат күнү менен куттуктайбыз баардык кыргызстандыктарды, алып баруучуларды, Танк СТВны деген жакшы каалоо тилектерин жөнөтүшкөн. Негизинен ушул эжелер келгени биздин ушул эмебиз WhatsApp'ыбыз бир көрүккө киргендей да, сизге болгон каалоо тилектер, ой пикирлер өтө көп болуп жатат. Андайларды ушул соңунан окуп баштай берсеңиз да. Алтынай, бүгүнкү майрамдын урматына байкем Салават, жеңем Сабира, Азамат, Аселди куттуктап коесуздарбы? Рахмат деген Азат менен Айнагүл биздин ар дайымкы көрүүчүбүз жазган экен. Саламатсыздар, бүгүн апамдын туулган күнү, аты Назгүл, куттуктап коюңуздарчы. Баласы Данияр, кызы Светлана деген экен. Бүгүн Назгүл апабызды куттуктайбыз. Жана ошондой эле бизге көптөгөн СМС билдирүүлөр жалаң гана жакшы каалоо тилектер менен болду. Ал эми биз ар күн сайын 8-ден 10-го чейин жакшы каалоо тилектерди алганга, анан жакшы каалоо тилектерди да сиздерге арнаганга даярбыз. Бүгүнкү күн бир өзгөчө күндөрдүн бири деп өтүп, китепти белекке берүү күнү. Китепти негизи эле кандай гана белек болбосун, белек алган адамга караганда берген адамга өрө кубанат экен да. Анткени ал алган адамга жакшы кубаныч тартуулай алды. Ошол себептен улам ар бириңиздер көңүлүңүздөргө жакын адамдарыңыздарга, ата-энеңизге, бир туугандарыңыздын баарына белектерин берип, көңүлдөрүн көтөрүп коюңуздар демекчибиз. Жана ошондой эле жаштардын сүйүктүү майрамына арналган сүйүү күнүңүздөр менен да куттуктайбыз. Ар дайым сиздер сүйүңүздөр, сүйүктүү болуңуздар, жан дүйнөңүздөрдө, жүрөгүңүздөрдө ар дайым сүйүү сезими жашасын. Бул сүйүү сезими бизди жашатат экен. Кайрадан көрүшкөнгө чейин коштошобуз. 2 саат бою түз ободо кызматыңыздарда болгон мен Алтынай жана кесиптешим Арген. Кайра көрүшкөнчө дейлик. Саламатта болуңуздар.